Сооротуучу Кудай. 8 февраль. Кудайдын математикасында жоопсуз калган маселелер жок. Ар бир маселенин жообу бар. Ошондой эле ар бир иш өз тиешелүүсүн алат. Ар бир жамандык кылган адам сөзсүз адилеттүү жазасын алат. Бизге кээде адамдар каалашынча жамандык кылып коюп, жыргап эле жашап жаткандай сезилет. Кандай гана ойлобойлу, кандай гана көрүнбөсүн, эртели кеч тиешелүү жазасын алышат. Ар бир жамандык кылуучу билиши керек. Жамандык үчүн адам жазаланат. Жашыруун иштер да айкын болот. Насаатчы бул нерсени өмүрүнүн аягында түшүндү. Өз китебинде ал мындай деп жазат: баарынын жыйынтыгын угалы. Кудайдан корк, анын буйруктарын аткар. Анткени бул адамга өтө керек. Анткени Кудай ар бир ишти соттойт. Ар бир жашыруун ишти, ал жакшы иш болобу же жаман иш болобу, Кудай соттойт. Миллиондогон адамдардын өлүмүнө себепкер болгон Гитлерди гана эмес, жакынын жек көрүү аркылуу адам өлтүрүүчү болуп жаткан адамдарды дагы Кудай сот алдына алып келет.